Жакындарыңыз менен мамиле түзүүдө кетирген 3 ката. Адамдар сиз менен сүйлөшпөй, алыстап кеткен учурлар болду беле? Эгер болсо, сиз төмөндө мамилелерди жасай турган 3 катанын бирин кетирип алган жоксузбу? Бул каталар тууралуу бүгүн Барометр KG психологдун кеңешине таянуу менен сунуштайт. Биринчи, жакты милдеттүүдөй кабыл алуу. Көп учурда адамдар жакындары аларга жасап жаткан мамилени баалабай коюшат. Көмөктү, белектерди, тейлөө көрсөтүүлөрдү башкалар ага милдеттүүдөн бетер кабыл алышат. Анткени адамдын мээси акырындап буга көнүп, бул логикага туура келет. Дайыма ушундай болуп келген жана боло бермекчи дегендей кабыл ала баштайт. Мисалы, кесиптешиңиз дайыма кофе алып берип сыйласа, коңшуңуз унааңызды бекер эле көмөктөшүп оңдоп берсе, сиздин мээңиз ушуга көнүп, алар милдеттүүдөн бетер кабыл ала баштайт. Кээде убагында туулган күнү менен куттуктабай калуу, моралдык, материалдык колдоого убагында ыраазычылык бербей коюу жакындардан, достордон кол үзүүгө алып келет. Экинчи, кечирим сураганды билбөө. Жеке керт башын өйдө койгон адамдар бар. Алар адамдын бутун тебелеп алса дагы кечирим сураганды оор көрүшөт. Бул нерсе болсо, сен эмне өзүң кыйшык туруп алдың деп күнөөлөгөнгө түшөт. Мындай адамдардан акырындап жакындары да, достору да алыстап кетет. Үчүнчү, бирөөнү басынтуу. Башкалардын жетишкендиктерин азайтып көргөзө берүү эң жаман сапат. Ой, канча акча таап коюпсуң, кийим тиккенге көп акылдын деле кереги жок. Орун басар бул директор эмес дегендей сөздөрдү сүйлөй берген адамдар бар. Ата-энелер дагы баласынын жетишкендиктерин убагында мактабай коюшат. Айрым адамдар эмоциясын бөлүшкөндөн тартынат. Алар суктануу, колдоо сезимдерин бере алышат.